Мен ошого айтамай, бирелеген суу жатпасынчы. Амантур Төрөгелдиев Нарын суу канал ишканасында эмгектенгендигине 17 жылдын жүзү болду. Өзүнө бөлүнгөн аймактагы 10 000 тургундан таза суу үчүн айына 120 000 сом каражатты алдын ала чогултуп берилген планды ашыгы менен аткарган алдыңкы кызматкерлердин бири. 17 жылдын ичинде айлык жылдык пландарды, мага берилген пландарды ашык аткарып келе жатам, стабилдүү турда. 17 жылда план аткарбай калган үчүн боло элек. Анан ошону менен бирге ошол мурда өнбөй жүргөн депутат карыздардын баарын өндүрүп келатам. Акыркы ушул 4-5 жылдан бери bir айлык планды мен ошол 15 күндө аткарып атам. 15 күндө аткарып анан калган убактымда болсо мекеменин башка жумуштарына жардам берем, анан башка контроллордун аткарылбай аткан жанагы депутат карыздарын өндүрүүгө жардам берем. Ал эми Нарын жылуулук ишканасы өтүп бара жаткан кышты ийгиликтүү жыйынтыктоо алдында турат. Жалпы 1200дөн ашуун абонентке жылуулук жеткирген мекемеде 130 кызматкер эмгектенет. Жылуулук берүү октябрь айынан башталган. Былтыр апрелдин 15-ине чейин иш алып бардык эле. Быйыл болсо ошо күндүн жылышына карата иш алып барабыз. Азыркы күндө 130 адам эмгектенип атышат. 20 котельный иштелип атат. 11 котельныйды болсо мэриянын карамагына өткөзүп бердик. Мектептерди, садиктерди теплотрассадан кылбагандарды. 2700 тонна көмүр керек деп кыштан Кудай буйрса аман эсен чыгып кеттик. Азыркы күндө ремонт иштерине кайра даярданып. Нарын шаарын инвентаризациялоо иштери 2019 жылдын соңку айларында жүргүзүлүп, учурда шаардын күнчыгыш тарабындагы аймактар көзөмөлгө алынды. Натыйжада муниципалдык ишканага тиешелүү 5000 чарчы метр жер жарандар тарабынан өз билемдик менен басып алганы белгилүү болду. Учурда азыр шаар боюнча арыздын негизинде жана ошондой эле буйруктун негизинде жер аянттарын текшерүү иштери учурда жүрүп жатат. Жана бул иш аракет жүрө бермекчи. Инвентаризация иштери негизи бул шаардын ар бир шаардын мүлкүнө байланыштуу жерлерди жана ошондой эле жеке менчик жерлерди, муниципалдык менчик жерлерди, ошондой баардык жер аянттарын, ошондой эле арочный сеттер, столбалар баардык инвентаризациядан өтөт. Калкты таза суу менен камсыздап, шаар тазалыгын иретке келтирип, жашылдандырып, жылуулук тартуулап жаткан тиричилик коммуналдык чарба кызматкерлеринин бүгүн кесиптик күнү. Чакан калааны өнүктүрүүгө салым кошуп, тургундар үчүн кызмат көрсөтүп жаткан тармак өкүлдөрүн куттуктоого карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, жергиликтүү бийлик тарабынан куттуктоолор айтылып, эмгек алдыңкыларына ардак грамота жана ыраазычылык каттар тапшырылды. Үйдө биринчиден баягы жарык болуш керек, суу болуш керек, баягы таштандылар чыгып туруш керек убактысында. Шаарыбыз баягы көптөн жашылданып туруш керек. Ошонун баарын сиздердин мойнуңуздарда. Ошол баягы кызматтын баарын тейлеп келе атасыздар. Ушул иштериңиздерде биринчиден ийгилик каалайт элем. Ушул жазып аткан ишиңиздерди баягы эл баалайт. Жакшынакай ишиңиздерди убай бериңиздер. Мындан ары шаарыбыз өнүгүп өсүп, шаарыбыздын өнүгүп өсүшүнө дагы өзүбүздүн ар бирибиз салымыбызды кошо берели. Байрамдык иш-чара өнөр адамдарынын катышуусундагы концерттик номерлер менен коштолуп, каладагы мекеме ишканалар тарабынан бириктер берилип, жыйынтыкталды. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары.